İmam Azam rahmetullahi aleyhi özünün okuyasına geleli. Özünün okuyası karabайсыздар ба? Majusi отпарастан барып тур карызын сурайын деп барды. Карызын сураса, ал не деп койду? Эми бекинет деп качат да. Адам сөз бар го. Карыз адамды калпычы кылат деген сөз бар. Сону макал бар. Карыз адамды калпычы кылат деп. Анан эми бекинип өз элдин баарына карыз болуп кеткен. Бирдек болсо аялын жосо балдарын чыгара берет, атам жок деп айтып кой деп. Карабайсыздарбы? Анан ошентип анан кийин бул киши отпарас эшикти кылдатса, аялын чыгарып коет. Барып жок деп кой дегенсип. Ана эшикке чыкса, Имам Азам рахматуллахи алейхи турат, айтат, жолдошуңа айтып кой дейт. Чыксын дейт. Мен сүйлөшө атам сөзүм бар дейт. Дегенде уялгандан отпарас чыгып, мажуси деп коет, отко сыйынган. Эшикке чыгып алганан уялып да бир шылтоон айтайын деп турса, айтат, токтоп тур дейт. Мен сени үйүңө келдим эле, ал убакта каякта асфальт, таштак жол, башка жол, балчык да көчөнүн баары ылай. Жаңбыр жаап койгон болот. Ана мен бутумду силкип жүрдүм эле, дубалыңга барып чапталып калды дейт. Цивилизация Иракта ошондой эле болгон экен. Дубалын таза кылыптыр. Көрбөйсүздөр, дубалына ылай чачырап кетсе, демек ылай билинип кала турган даражада дубалын таза карат экен. Ошол отпарас деле. Азыр келип отпарасканан өтүп кетип атпайбы? Берки жагына. Анан ошол отпарастан айтат, мен дубалыңды булгап алдым. Не кылайын, кандай кылайын, акысында не кылайын десе, азыр арчыйын десем, дубалың дагы булганып калат. Арчыбайын десем, көңүлүм тынчыбай атат десе, өзүм эле тазалап алам, жөн эле коюңуз дейт. Анда мен бүгүн карызымды сурабайм дейт. Мен сени кыжалат кылып койдум, дубалыңды булгап койдум. Мен башка күнү келейин дейт. Деп кеткенде анан Имам Азамдын жанагы берген, жасаган мамилесинен улам отпарас айткан экен. Имамын карагыла, мына молдону. Бизче айтканда. Пендеге болгон мамилеси шунчалык аяр, этияттык болсо, Кудайга болгон мамилеси кандай болду экен мунуку. Кой мен тобо кылдым, ислам динин кабыл алдым деп анан ислам динин кабыл алган экен. Көрбөйсүздөр?